Бізде мына Маданият министрінің алдында туризм департаменті бар. Министрдің орынбасары статусында. Ошол эле учурда бир топ кыскартууларды мен окуп чыктым сиздердикин. Ошол эле учурда мамлекеттик ишкана бар. Бул жерде Фугиден отурам, мына Кыргыз туризм деген. Бізде Маданият министрлигинин алдында туризм департаменти дагы бар. Анан Кыргыз туризмде өзүнчө дагы ишкана ачканбыз. Бюджети 50 миллион. Ошол кыскардыбы, кыскарбадыбы? Бүгүнкү күндө эми кыскартуу элек, азыр чечим кабыл алып элек да. Бирок ал боюнча кыскартуу боюнча мына азыркы 20-жылдын өзгөртүүсүндө алынып келинди. Жалпы суммасы менен 30 миллиардта биз кыскартып берип атабыз. Ошонун ичинде туризм департамент туризми мамлекеттик ишканасындагы чыгашуулар бар. Анын бардыгы эле социалдык тармактагы сиздердин комитетке тийиштүү мекемелердин, министрлик ведомстволордун негизинен жанакы прочие приобретения же болбосо операциялык чыгымдарынын дээрлик көбү кыскартуу вариантында биз сиздерге бердик. Жанар Кубанычбекович, бул боюнча мен жооп берип койсом болобу? Туризм департаментине быйыл 8 миллион каралган, анын азыркы учурда 4 миллиону кыскарып атат. 50 миллион кыргыз туризмге бир канча жылга каралган, быйыл 15 миллион эле, ошонун 6 миллиону гана калтырылды, калганы кыскарылып атат. Кыргыз туризмге 6 миллион калды, калганы кыскарды. Мына өкмөт бир топ кыскартуулар жасапсыздар, көрдүк. Мына спорт боюнча мамлекет агенттик, дене тарбия жаштар 303 миллион кыскартуу барыптыр да, 31,8%. Бул мындай эң көп кыскарткан тармак өкмөт мүчөлөрүнөн. Ушул спорт агенттигинен алып атасыңарбы? Ошондо бир 50%дан ашыгын. 31%дан ашыгын кыскарып атса, мисалы быйыл демек спортсмендерге бизде олимпиадага даярдыкка каражат болбойбу? Жанар Кубанычбекович, өзүңүз жакшы билесиз, мына көп өзгөчө ошол спорттук тармакта быйылкы жылга негизделген, пландалган жанагы отбору тандалып алуучу турнирлер бар эле, көп чыгашуулар бар эле. Ошолор боюнча биз кыскартууларды жүргүздүк. Бирок алар олимпиадалык оюндарга даярдоо жүргүзгөнгө өз кедергисин тийгизбейт. Себеби быйылкы жылы өзүңүз билесиз, келерки жылга олимпиадалык оюндарды келерки жылдырды. Ал эми калган эгерде кошумча оперативдүү түрдө, жанакы приоритеттүү түрдө чыгымдар керек болсо, биз ошол Гамфистин бюджетин алкагында оперативдүү чечип бергенге, бир статьядан бир статьяга кошуп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Уруксат бекен, мен агенттиктин директору Канат Аманкулов. Бу бюджетти туура карасак, биздин жана прочиден 400 миллион бекитилген, анын ичинен 311 миллион алынып атат. Жалпы эсеби менен 36 эмес, 72,5% бизден алынып атат. Биз 50%га макулдугубуз бергенбиз. Бүгүнкү күндө биздин карыздарыбыз бар. Минфин бекитип калса, жанагындай менен 20 миллион менен биз иш чара жүргүзө албайбыз. Жанакы айткан мелдештердин баарын биз кескин түрдө асайттык. Кыргызстандын ичинде мелдештердин баарын жокко келтирдик. Бирок июлдан баштап олимпиадага отборлор болот, анан балдардын күнүмдүк машыгуу иш чаралары бар токтогон жатат. Эми урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бизде чынын айтканда Кыргызстанды эл аралык аренада таанытып, желегин көтөргөн бир жападан жалгыз бир эле плюсубуз бар. Бул ушул спортсмендерибиз. Жана Айсулуу Тыныбекова баш болгон биздин балбан кыздар, спортчулар, ошолор биздин Кыргызстандын желегин сыртта көтөрүп аткан ошолор болуп атат. Биз чиновниктер тескерисинче Кыргызстанды шылдың кылып атабыз, баарыбыз биригип. Ошондой шартта спорттон мынчалык көп кесип салуу туура эмес. Ана мына коронавирус апаты болуп атканда, бизден ошол департаменттин жаштар иштери боюнча бөлүмү абдан жакшы иштеди. Миңдеген ыктыярчыларды тартты. Азык-түлүккө муктаж аялуу катмарга азык-түлүктөрдү жеткирип атты. Абдан мыкты иштешти ушуларчы, жаштар. Улукбек Кармышевич, жаштарга азыр акча калдыбы же аны 100% кыркып коет экен дагы маалыматтар келип атты. Жок, өзүңүз айткандай биринчи вариант боюнча дээрлик бардыгы кыскарган болчу. Азыр 4-5 миллионго жакыны кайра каралып атат. 5 миллион калды да ошондо. Ооба, 4 миллион 800 ушундай каралып атат. Мына мен жыйынтыктап атам. Болгону мына спорт азыркындай бир чоң бюджетти кыскартууда ушундай бир терең карасаңар деген ой. Албетте биз эми мына шаршемби, бейшемби күндөрү дагы премьер-министр келгенде сүйлөшөбүз. Өзүнүн оюбузду, сунуштарыбызды айтабыз. Ошол эле учурда мына КТ Мобайл деген Мегаком биздин улуттук оператор турса дагы КТ Мобайл деп кошумча компания ача калып,
ал жака 345 миллион сом бөлүндү мисалы. Ошондорду экономдошубуз керек. Мегаком күнүнө 10 миң сим карта сатат, КТ Mobile күнүнө 30дан сим карта сатат. Бирок 350 миллион, 345 миллион бюджеттен бөлүндү. Мына биз силерге мына сессияда айтып беребиз, кайсы жактан экономдош керек экенин. Бирок сиздерден сураныч ошол социалдык тармактарга, билим берүү, саламаттык сактоо, кесиптик билим берүү, спорт, бүт ушул биздин мына ушул тармактан көп каражатты аябашыңар керек. Башка аябай турган, башка экономдай турган тармактар жетиштүү. Ошого биз комитеттагы менимче катуу туруп, бюджетти кескин жанагындай 50-60% кесип салууга жол беришибиз керек. Рахмат.